Бүгүн эртең менен күндүз көпчүлүк аймактарда, анын ичинде Борбор калаада мезгил менен кар жаады. Кыргыз гидромет агенттиги шашылыш билдирүү таратып, мындай туруксуз аба ырайы 25 январга чейин уланаарын билдирди. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Күндүзгү температуралардын жана түнкү температуралардын төмөндөшү күтүлүп, түнкүсүн 10-15 градус суукка чейин, күндүзгү температуралары -4, -9 градустан 0-5 градус суукка чейин болушу күтүлүп жатат. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда малды кармоону, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Кыргыз гидромет агенттигинин шашылыш билдирүүсүнүн негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ыкчам топ түзүлүп, стратегиялык маанидеги автоунаа жолдорунун абалы текшерилүүдө. Бишкек-Ош унаа жолундагы жылытуу пункттары, жол тейлөө кызматтарынын жана куткаруу кызматтарынын абалын жеринен кабар алуу иштери жүрүп жатат. Тоо ашуусунда турабыз. Бул жерде абалды жеринде көрүп текшерип, унаалардын бардык түрүнө жол каттама ачык. Ошондой эле кар азыркы убакытка бир аз гана 2 сантиметрден 4 сантиметрге чейин гана жааган. Биздин түзүлгөн ыкчам топ атайын тиешелүү иш-чараларды жеринде көрүп текшерип, жол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында иш-чараларды уюштуруп алып баруудабыз. Ал эми транспорт жана жолдор министрлиги билдиргендей, Төө ашуу, Чапчыма, Алабел, Көкпел, Өтмөк ашууларында атайын техникалар иштеп, жолдорго кум шагыл, туз жана башка инерттик каражаттар себилип жатат. Ошондой эле эртең менен айрым жолдордо кар көчкү түшкөн. Мындан улам министрлик убактылуу Сосновкадагы постто оор жүк ташуучу автоунаалардын кыймылына чектөө коюлганын да кабарлады. Акташ Красная Горка жолунда, Чаткал районунда ошо жолдо көлөмү 360 куб, ошондой эле 1080 куб кар көчкү түштү. Ал жака атайын биздин ошо спецтехника жөнөтүлүп, жол ачылды, азыркы убакта ачылды. Андан сырткары 65-85 километрде кар жаап, ал жактан жанагы шамал үйлөп, жолду бөгөп коюп атат. Ал жерде да биздин атайын бульдозер ошол аралыкта иштеп, жолду ачып турат. Автотранспорттук каражаттар жолдо туруп калбаш үчүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайынан улам кар калың жаап, жол тайгалак болуп, аны катуу шамал кошторун белгилеп, айдоочуларга зарылдык болбосо, Бишкек-Нарын Торугарт, Бишкек-Ош жолдоруна сапарга чыкпай турууну эскертүүдө. Мырзаке Каракулча Алайкуу автоунаа жолунун 55 жана 107 чакырымдарында, Алабука Жаңы Базар Кировка автоунаа жолунун 68 жана 100 чакырымдарында, тактап айтканда Чапчыма ашуусунда 200 жана 226 чакырымдарында, Каракысмак Капчыгайында жана Каракол Эңилчек автоунаа жолунун Чоң ашуу ашуусунда 60 жана 90 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муздоңот. Алыскы жолго чыккандар үчүн эскертебиз, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылын чектелиши зарыл. Кыргыз гидромет агенттиги 24-25 январда кээ бир райондордо туман түшүп, бирок ошол эле учурда аба ырайы турукташа баштаарын билдиришет. 25-27 январда жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңгок, тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.